Кульминацияга келдикпи? Кульминациядан кийин бул кульминацияга жетишүүнүн ортосунда конфликтный ситуация деп коет да. Могул жерде эми мунун схемасын мен силерге чийип берсем башкача кылып туруп эми кульминация деген окуянын эң таянашуунун эң жеткен чокусу болот да. Ошол жерде эң күчтүү абдан тармашы болот да. Ошол жеткенде кульминация болот. Анан кульминациядан кийин развязкага кетет. Развязкада биз уже кимдин ким экенин түшүнүп калабыз да. Бул таянашуунун эмесине жетип, анан кийин экөөнүн уже күрөшү азаңда чечилиш жагына барат да. Ким бул жерде башка каармандын уттубу же башка каарман өзүнүн ушу развязка кульминацияга жеткенге чейин бул окуянын өзгөрүшүнөн башка биздин каармандын ички мүнөздү өзгөрүшү керек. Ал өзүнүн бир кандай мүнөзүн көрсөтүш керек. Жакшы жактан, күчтүү жактан, кандайдыр бир бизге көрүүчүгө өзүнө жага турган, өзүнө окшогон бир өзүнүн турмушуна так келе турган бир идеялар табабыз керек. Ошондо биз каарман жаратышыбыз керек. Ошондо гана барып биз ошол кинону ошол каарман эмне болор экен деп көрүүчү ошо менен кошо карап отуруп ошол каарман жакка өтүп кеткендей кылыш керек да. Себеби бизде эле болот атпайбы, жана вестерн деп атабыз, жанагы боевик деп атабыз. Кээ бир кезде терс каармандардан биз жакшы нерселерди таба алабыз. Ал может күнөөлүү эмес. Терс деген баягы коомго жакпай калган жагы менен ошол күрөшүүдө ал абдан жакшы жактарын көрсөтүшү мүмкүн дагы. Мүмкүн даже экөө орун менен алмашып кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн биздин башка каарманыбыз ошол кульминацияга жеткенде начар өзүнүн максатына жете албай, начар чабалык жагын көрсөтүп, бул кайра жакшы адамгерчилик жагын көрсөтүп жеңип кетиши мүмкүн. Ошондой моменттер болуп калат да. Бирок негизинен башка каарманды биз алгандан кийин ал биз үчүн абдан оң каарман болуш керек. Баардык жагынан да келиш керек. Кыйынчылыктарды көрөт, жеңилет, бирок аягында баягы ак ийилет бирок сынбайт дегендей, ар бир өзүбүздүн жашообузда деле, философияда деле баары жакшылык, жакшы адам, жакшы жүрүш туруштуу адам, жакшы иш кылган адам баары жеңет. Кара күчтү баары ак күч жеңет. Бирок эме драманын өзүнүн эмесине жараша, жанрына жараша ар кандай болуп кетиши мүмкүн да. Бирок негизи өзүнүн мунугу драматургиянын өзүшү ушул схема менен өзөт да. Анан кийин аягында финалга барабыз. Аягы да уже финал. Финал деп коет да. Эми муну сиздерге дагы башка бир схема менен көрсөтүп кетейин. Азыр. Финалда өзүңүздөр билесиздер, уже окуя баары чечилип, кимдин эмне экени, кандай жүрүш турушу эмеси боюнча жеңилиши же жеңилишин баарын жеңилбесин көрүп калабыз да. Негизги өзүнүн классический схемасы боюнча, мисалы үчүн биринчи точкабыз жана өтүп кетпедим, экспозиция. Могул жери завязка. Ортосунда бир канча конфликтный ситуациялар болуп кетиши мүмкүн да. Анан ошентип отуруп бул эме келет да, кульминация келет. Кульминация айтып атпайбызбы, эң бийик жери. Бул окуянын эң бийик жери. Бийик деңгээли деп койсок болот. Анан развязкага кетет. Окуя чечилип, уже чечилиш максатына кетет да. Бул жерден биз экөөнүн тирешүүнүн эң бийигине келебиз. Ошол жерден ким кандай мүнөз көрсөтө алса, кандай өзүнүн максатына жетиш керек ушул жерде. Ушул жерде биздин негизги каарман өзүнүн алдына койгон максатына жетип, аткарып, анан уже развязкада уже чечилиш керек да. Жеңилеби, жеңиш керек. Анан финалында өзүңүздөр билесиңер, бүттү да. Финал менен биздин чыгармабыз бүтөт да. Бул эң классикалык өзүнүн мунугу драматургиянын өсүшү, өрчүгүшү, андан ары жылышы деген нерселерге ушундай схема менен өзү өрчүгүп, анан развязка менен бүтүп, финал менен чыгарманы биз аягына келебиз да. Ортосунда перипетия деген да моменттер болот.
перипетия мисалы үчүн окуя түп түз келе туруп ошол жерде абдан катуу каршылык чыгып калышы мүмкүн да. И 180 градуска өзгөрүп кетиши мүмкүн. Бирок өзгөрткөндө мына сюжетный линия бул эми драматургияда мынагу сюжетный линияда по сюжетный өсөт болмочу. Завязка, анан перипетия болуп кетиши мүмкүн. Бирок бул ушул сюжетный линиядан чыгып кетпеш керек да. Ошол перипетияда чоң карама каршылык көрсөткөнгөндө да ошону жеңип туруп кульминацияга барыш керек да. Анан кульминацияны развязка финалга барат да. Бул драматургиянын өзүнүн түзүлүшүндө мынагу схема сюжетная линия деп коет да бул эмеде драматургияда. Ушул сюжеттик линия менен драматургия өзүнүн апогейине жетип, анан развязка финалга келтирип, бизди аягында биз жыйынтыгын көрө алабыз. Анан мунун драманын өзүндө жалпы жөнүнөн композициону мына драманын бүт мына окуяны камтыган дагы бир линиясы кетет. Бул жерде муну фабула деп койсок болот. Фабула болсо ушул негизинен бүткүл чыгарманын өзү мына мазмунун түшүндүрөт, бирок сюжет менен өзүп бүт толугу менен өзүнүн максатына финалына жетет да. Ушул жалпы композициялык жалпы мазмуну сюжет менен мазмуну фабула болот. Ошондуктан фабула сюжеттик линия болуп эки бөлүнүп кетет. А бирок драма негизинен сюжеттик линия менен өсөт. Ар бир драма ал адабиятта болобу, пьесада болобу, ушул эки линия менен кетет да. Негизги окуянын жылышына күч берген, окуяны жылдырган бул сюжеттик линия болуп өсөт. Сюжеттик линия мына биз айткан экспозиция, завязка, конфликттер менен, перипетия менен барып турган кульминацияга жетип, анан окуя чечиле баштайт. Чечилип, уже финалга барганда уже баары түшүнүктүү болуп калат. Негизи мынакей жогорку схема боюнча баарын жана сиздерге түшүндүрдүм драматургиянын өсүшүн. А бирок негизи драма адабияттык болобу, айттык жана театрлык болобу, же болбосо кинолук болобу, конфликти жок эч кандай драма болбойт да. Конфликттин түрлөрү кайсы? Конфликт, ички конфликт болот. Адам өзү менен өзүнө ыраазы болбой, ичинен өзүн буктуу болуп, өзүнүн бир конфликт болот. Конфликт эки адамдын ортосунда конфликт болот. Конфликт ошондой эле башка коом менен болот. Конфликт политика менен болушу мүмкүн. Конфликт космос менен болушу. Ар кандай 5 түр бар конфликттинчи. Аны деле жазып кетсем болот. Биринчи конфликттин түрлөрү. Биринчи ички конфликт. Экинчи эки адамдын ортосунда болгон конфликт. Үчүнчү коом менен болгон конфликт. Төртүнчү социал политикалык конфликт. Азыр мен сиздерге мына конфликттин түрлөрү тууралуу айтып кетсем, конфликттин 5 түрү болот да. Ички конфликт. Ички конфликт болгон адам өзүнө наразы болуп, ичинде кандай ойлор келип, бук болуп, өзү менен өзү конфликттешет да. Мен туура жүрүп атамбы, мен туура эмес жүрүп атамбы деген ойлор келет да. А эки адамдын ортосунда конфликт, эки адамдын ортосунда келишпестик болот. Же сөз талашат, же идеясы менен, же жүрүш туруш менен экөө бири-бирине жакпайт, же болбосо эрегишет, атаандашуу деген конфликттер болот. Ушул эки адамдын ортосунда. Коом менен конфликт, бул болсо коомдук структура менен конфликт. Коомдук органдардын ар бири мененчи. Анан политикалык конфликттер болот. Эки мамлекеттин ортосунда пресса менен пресса ушундай болот. А космостук конфликт, ааламдык конфликттер болот. Бул эми өзүңүздөр билесиздер. Азыркы убакта абдан урушундуу болуп келатат. Ушу 5 конфликттен турат да. Бирок драма, ар бир драматургиялык чыгарма конфликти жок, эч кандай драма болбойт. Конфликт жок жерде драма да жок деп койсо болот да. Драма негизинен ошо конфликттер менен жаралат.
эрегишүүдө мына 5 түр менен биздин конфликт жаралат.